кийинки маселеге өтсөк, мына биз бошоп чыккандан кийин мына биз атайын граждандык кошуну уюштуралы деп атабыз. Биринчи маселебиз биздин ошо абакта жаткан саясий туткундарды бошотуу боюнча иш алып барышыбыз керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө мына абакта Өмүрбек Текебаев, Дүйшенкул Чотонов, Төрөбек Колубаев, Садыр Жапаров, Эрнис Карыбеков, Алтынбек Муралиев жана башка саясий туткундар жатышат. Мына ушуларды биз эртерээк бошотуп алганга биз колдон келген аракетибизди жасайбыз. Ошондой эле мына саясий реабилитация маселесине келгенде биз ойлоп атабыз, мына акыркы жылдардагы саясий туткундарды эмес, Атамбаев ишке киришип баштагандан берки саясий туткундардын баарын биз алдыга алып чыгышыбыз керек. Алар менен дагы иштешибиз керек. Аларды дагы актаганга биз болгон аракетти жасашыбыз керек. Мен айрым фамилияларды айтып кетейин. Мына Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Акматбек Гелдибеков, Мелис Мырзакматов, Нариман Төлеев, Канат Исаев, анан жана биздин сарылык азамат жигиттерибиз, ошондой эле мисалы үчүн Азия News гезитинин башкы редактору Аслан Сартбаев дагы 18 күн жатып чыккан билесиздер, бийликти сындай коем деп. Мына ушулардын баарын биз дагы алар менен жолугуп, аларды тартып, алардын негизи жалпы бул баарыбыздын ишибиз болуш керек. Эми бул бүгүн атайын резолюция кабыл алалы деп атабыз. Менде бир 3 сунуш болуп жатат. Резолюция боюнча. Биринчи сунуш. Биз жогорку кеңешке дагы бир жолу кайрылып койсок ушул форум. Алар саясий туткундар боюнча атайын мыйзам кабыл алса болот, амнистия берүү боюнча. Мына азыр жогорку кеңеште каралып жаткан мунапыс мыйзамы бул саясий туткундарга жарыгын чачпайт. Биз баардык юристтер менен сүйлөшүп көрдүк. Ушу саясий туткундар боюнча атайын мыйзам кабыл алса болот экен. Эгерде аларда бир мына каалоо болсо, биз даярдап бергенге бизде толук мүмкүнчүлүк бар. 1-2 жуманын ичинде кабыл алып, мына абактагылардын баарын бошотсо болот. Мына азыркы жогорку кеңеште биз сындап жатабыз, элибиз сындап жатат. Бир мүмкүнчүлүк берели, бир кайрылып көрөлү. Балким булар чогулуп, акылдашып, кеңешип бир эрдик жасап коюшар. Эрдик жасабаса, анда анысын да көрөлү. Экинчи сунушум, мына бул жерде резолюцияда жазылып жүрөт. 2016-17 жылдардагы саясий репрессия боюнча деп. Ушуну менин сунушум 2016 дебей 2012-2017 жыл деп оңдосок. Себеби дегенде 2012 жылы эле баштаган да ошо Ташиевтерди камагандан эле башталып да. Ошол эле сарылыктарды камап баштагандан. Ошон үчүн ушундай бир менин сунушум бар. Үчүнчү сунушум, мына 8 ноябрь мына күз Кудай берсе келип калат. Ошондо биз атайын мыйзам кабыл алынган 1938 жылдагы саясий куугунтуктун курмандыктарын эскерүү деп. Мына биз быйылкы жыл болобу, келечекте болобу киргизишибиз керек. Ошо жерге катар менен 2012-17 жылдагы саясий куугунтуктан жапа чеккендерди кошо эскерүү кылып да. Ошондо биз баарыбыз ошо жерде 8 майрамда баардык иш-чараларды чогуу өткөрө тургандай болушубуз керек. Мына ошол 37-38 жылдагы репрессия кандай болсо, Атамбаев дал ошондой эле репрессия жүргүздү. Ал мына бүгүн билинип атат, келечекте дагы билинет. Мына ушул менин 3 сунушумду ушу резолюцияга киргизип койсоңуздар деп суранам.